Assalamu alaikum, Асанбеков ТВ каналының көріп жатқан көрүүчү. Бүгін сіздерге ең қызықты таң қалыштуу кафе ресторандарды айтып өтөм. Болгондо да бул акылга сыйбаган кафелер өзгөчөлөнүп тургандыгы үчүн кээ бир адамдарга бул нерсе кызыктырат. Сиздер каналга катталып, класс басууну унутпаңыз. Скю рестораны. Брюссельдин үстүндө дасторкон жазуу, асман үстүндө турганын ашканадан ырахат алууну дагы бир жолу. Бул ачык асман алдындагы ресторан. 50 метр бийиктикте көтөрүлө турган туунук чатырчасы бар. Кичинекей аянтча болот. Көргөнүңөрдөй асмандагы бул платформа бир убакта 22 конокту кабыл алат. Жана конокторго ресторанын 4 кызматкери болушат. Анын ичинде официант, ашпозчу, коопсуздук кызматкери жана музыкант кызмат көрсөтөт. Бул асманга көтөрүлүү Скю рестораны Дубайларда, Москва чет өлкө өнүккөн өлкөлөрдө өз орундуктары бар. Бул нерсени кеңири айтса болот жана мыкты ресторандардан болуп келүүдө. Кафе Икан. Бул кафе Вьетнамдын Хошимин шаарында ачылган. Буга окшогон көптөгөн шаарларда жаныбарлар менен баарлаша турган байланыш кафелери ачылууда. Кандай адамдарга деген ой жаралат албетте. Кээ бир адамдар балыктар айланасында эс алууну кыялданып жактырышат. Ошол үчүн ыңгайлаштырылып ачылууга бел байлашкан бул кафени. Көбүнчө иттер, мышыктар ошол жерде жашашат. Бул жерге келген эс алуучулар балыктар арасында даам татышат. Жүздөгөн майда балыктар сүзөт. Бул кафеге киргенде сизден бут кийимиңизди чечип, бутуңузду жуушуңузду айтышат. Балыктар бул нерселерге үйрөнүп калгандыктанбы, алар адамдардан жатыркап качышпайт. Балыктар менен ойногон кафе ээлери же башкалар тыюу салган эмес бул нерселерге. Мейманкана Вилла Эскудеро. Бул жер Филиппинде жайгашкан. Ачык асманга эс алуучу жер болот. Бул жерде суунун үстүндө отуруп эс алуудур. Бул жер өзүнүн популярдуулугун көптөн бери жоготпой келет. Эс алуучулар бул жерде табигаттын коюнда таза суунун абасы менен жактырып келгендер үчүн арналган бул кафе. Эгерде сиз дагы Филиппинге барсаңыз, бул жерге барып тамаша кылганы дагы арзый турган эс алуучу мейманкана десе дагы жаңылышпайбыз. Хажиме рестораны. Хажиме бул таң калыштуу япондордун рестораны аталмакчы. Бардык ишти, кухня иштерин, официанттыктын деле жумуштарын кыла берген роботтор болушат. Адамдардын көңүлүн бурдурбай кое албайт. Эгер сиз буйрутма бергенден кийин, бир аз убакыттан өткөндөн кийин, абдан күлкүлүү самурай роботу сизге буйрутмаларды түзмө-түз жеткизет. Жана сизге керектүү нерсенин баарын алып келет. Ошондой эле тамактангандан кийин кир идиштерди алып кетип, тазасын алып келет. Бул акылдуу атайы япондордун кухня үчүн түзгөн роботу болот. Ар дайым шайыр адамдын маанайын жакшыртууга аракеттин өркүндөтүлүп, бардык жактан чеберлүү. Эгерде бул ресторанга барсаңыз, сөзсүз тамактанса болот. Бул жер кымбат эмес. Эмнеге дегенде ишчилердин айлык акысын төлөп жүрүүнүн ордуна бул робот айлык сурабайт. Экономдуу киреше алып кирүүчү робот түзөт. Достор, эгерде сизге видео ролигим жакса, каналга катталып жана класс басууну унутпаңыз. Сиздер менен Асанбеков ТВ болду ар дайым Кудай. Аман болуңуздар.